Assalamu alaikum, урматтуу менден программасын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул Өзгөн районуна караштуу Мырзаке деген айылынан орун алган Аккуу деген ресторанга келдим. Азыр мына ушул ресторандын ичинде бир жакшылык нерсе башталганы жатат. 67 жашка чыккан Айымкан деген энебизди өзүнүн эң жакшы көргөн келини куттуктап, мына ушул бүгүн өзгөчө бир сүрприз уюштурайын деген ниети орун алганы турат. Албетте жолдошу менен бергиликте азыр саналуу секундтарда биз ошол Айымкан энебиздин жанына басып барып, анын жакшынакай болгон маегин сиздерге тартуулап жана батасын алып кайтабыз. Биз менен чогуу отуруңуздар. Жакшы жүрөсүзбү, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Тойду баштайын деп атасызбы? Мынау шириндик сизге мынаке. Бисмилла деп туруп, аябай сонун кылып туруп бир жакшы чай менен ичип коесуздар. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Менден программасын көрүп турасызбы эне? Үзбөй көрөсүзбү? Карагулжа, Өзгөн, бул бардык чөлкөмдөрдө өзгөчө ушул. Адырдан тартып кеттиң, ол менин досум эле. Досуңуз болобу ал? Эргеш экен, сарапат эжеси. Ошо жактарды кыдырып жүрөм да, азыр Карагулжага барып та бир энени тартып келатып. Анан Бишкекте бир келиниңиз бар экен го, Таштемир Жалиев деген агайыбыздын кызы. Ким эле аты? Акылай беле? Акылай деген. Ошол келиниңиз болобу? Келиним болот. Кайтып сиңдим. Канчанчы келиниңиз болот? Биринчи келиним. Биринчи келиниңиз болот, экинчи келинби? Экинчи. Тоюнда атасында жүргөн өзү. Ошол келиниңиз менин кайненем эмес, апам. Быйыл бүгүн өзгөчө ушул бир жакшы бир самал көтөргөн атат. Ошонун алдынан келип бир куттуктап, YouTube'га бир мактап коюңчу. Мен да ушу апам менен сыймыктанам деп ниет кылган эле дене. Канчага чыктыңыз эне? Эми 67ге чыктым. 67, жап-жаш экенсиң эне. Жаш көрүнөт экенсиз бирок энебиз, жаш көрүнөт. Жаш эле мылтыр ооруп калып кичине ушунтан балдар. Анда былтыр бир 18 жаштай көрүнүш экенсиз да, быйыл кичине ооруп бир 40-тын тегерек, 50-тын тегерек көрүнүп калыпсыз эне. Буягы Якутиядан кыздарым келди, бул кызым Москвадан келди. Москвадан келдиңизби сиз? Якутиядан 2 кызым келди, 8 болалы. Эми ызылдап келишет ошолор. Жакшы. Азыр эми негизги максат, негизги фаворит бүгүнкү күндү сизсиздене. Ошон үчүн сиздин батаңызды алайын деп, ушул той башталганча тамадалар бакылдап сүйлөгөнчө, музыка жаңырганча келип калайын. Мен үкам болот. Таштемир Жалиев сиздин үкаңыз болобу? Кош иштеп жүргөнсүң. Экөөбүз кош иштегенбиз. Азыркы күндө ошол иниңиз Москвада. Ол Таштемирдин апасы мен эжем да. Туган эжем болот башта. Ушу менин энем келет деп элестеттиңиз беле, элестетпедиңиз беле? Бирок жүрөк сезеткен да. Сарып эжени көрүп алып, мен да ушу менин энемге бие чеп койсом го деп ойлодум. Карасаңыздар, ниет ишке алып ашыбайын, Жүрөк ошентти эле. Жакшы ниет жарым. Былтыр ооруп калгандан кыздар жакшы болот. Кыздар менен калышып. Эки кызым Якутияда кыздарым былдырчак болуп, ошо жактан келишип, бул кызым Москвадан келип, Кудайым эми буягында өмүр бар экен. Алла себеп болуп жашап калды. Канча балаңыз бар эне? 6 балам. Канча небере бар? 30 болуп калды. 30дан чеги уланып кете берсин. Кичине турсаң эсиң ойт. Баары күнү жасанат. Эмне жумуш кылдыңыз эне ушул жашка чыкканга чейин? Мен көп иш кылдым. Менин жолдошум 42 жашында эле өтүп кетти. Мен 40ка чыктым эле. 7 бала менен калып, бир бала өтүп кетти. Базарда жүрдүм. Базарда соода сатып кылыппы? 1 жыл кооперативный училищаны окуп койдум, ошол пайдасы тийди да. Базар жүрүп бактым, бирок аны кыйынчылыктарда. Балдарда. Өзгөндө жүрдүм, май сатып, Бишкекке барып жүрдүм. Иши кылып, базар менен күн өтүп атты да. Жакшы ошо 1 жылга окуп койгон экен. Пайдасы. Ошонун пайдасы чоң тийди, Ошон үчүн аз болсо балдарды окуп коюш керек. Балдардын баарын окуттуңуз беле? Кудайга шүгүр. Бардыгына жогорку билим бердиңиз. Жогорку билими бар, калгандары иштеди, өзүм тартып эле кооператив болуп калышты. Сиздердин кездерде коммерсант деп койчу беле, ошондо коммерсант. Ала сумкаларды раза көтөрүпсүз да, аябай, Арака, берака.
Alasımga көп көтөрбөдүм. Көп көтөрбөдүңүзбү? Өзгөндө май сатып жүрдүм 10 жылдан ашык. Анан дагы көп иштерди кылдым. Өзбек туугандарым менен Өзбекстанга барып алмаларды сатып жүрдүм. Жолуктум мындай салынып өзбектерге окшоп алып. Жылдыз берака келсем мен жаным. Кана керексиз жылдыз дейт аке. Эң чоң кызым ушу. Эң чоң кыз, Москвадан келдиңизби сиз? Москвадан. Атайын апамын куттуктайын. Өзгөчө ушул үчүн келдиңиз, Башка ишти жыйынтап коюп туруп. Мен балдарыма 1000 марта ыраазымын ошо. Бардыгына ыраазымын. Уулдарым деле, кыздарым деле Кудайга шүгүр. Эне атыңыз ким эле сиздин? Атым Айымкан. Айымкан эне. Мына ушул Москвадан келген кызыңызга сөз берейин, Бир мактасынча гана энеңизди гана. Сиздин апаңыз кандай адам? Азыр урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Көп адамдарга ушул үстөл жасалып, той башталып алдында турат. Биз тынчыраак мезгилде энебизди кичине кобуратып алайлы дедик. Биринчиден дүйнө деген эненин мээрими менен толукталып турат болуш керек деп ойлойм. Апам бар үчүн менин жашоом эң сулуу, эң кооз деп ойлойм. Бар байлыгым менин апам. Сары тиле апам деп мен күндө эртең менен түштө кечинде чалып, сары тиле апам деп эркелеп турам. Апамды туулган күнү менен куттуктайм. Ар дайым пешенемде бар болуңуз, оорубаңыз. Бизге эч нерсенин кереги жок. Сиз бар болсоңуз болду. Дүйнөдө сизге ден соолук гана болсун. Бактыбызга, пешенебизге күлүп жайнап бар болсоңуз болду. Дагы эмне дейм ошо. Ар дайым эле бардык эле адамдардын апалары, энелери оорубай пешенесинде бар болсун. Башка эч нерсенин мага кереги жок. Апабыз бар үчүн болду, башка мага эч нерсе. жашоо керемет калды. Мен эң бактылуумун. Мен дүйнөдө эң бактылуумун. Апам бар, мен бактылуумун. Азамат, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей апасы барлар өзгөчө көрүңүздөр. Апам бар үчүн жашоо керемет. Апам бар үчүн мен эң бактылуумун деп атат. Ажыга кайсы жылдары барып келдиңиз? 2011-жылы бар. 2011-жылы. Чоң ажылык деп коебу, мисалы, чоң ошо Акылай күйөөсү үчөөбүз барганбыз. Акылай айымдын күйөөсү сиздин улуу балаңыз болобу ошондо? Ортончу балам. Ортончу балаңыз болот, Ошондой балдарды берип койгону Кудайга шүгүр, миң кала шүгүр. Балдарым, кыздарым жакшы, Аллага шүгүр. Коргулбай, заргылбай багып, буларды мен багып, булар мени багып атат. Эми сизди багат да эне карабайсызбы? Бардыгын эрезеге жеткирип чоңойттуңуз, бардыгын үй жайлуу кылдыңыз. Мынакей кашыңызда отурат бир кызыңыз Москвадан келип, мен апам бар үчүн мен баймын, башка эч нерсенин кереги жок депчи. Bundan өткөн бактылуулук барбы караганда эне? Шону айтсам, апаң барбы сенден? Апам бар. Канчага чыкты? Апам 50-жылкы, ошондо 74кө келип калды. 57-жылкы. 57-жылкысы. Менде канчалык жетсе сыйлай бер, энеден кайтат. Биз силер үчүн өпкө жүрөгүбүздү чаап, ушу каерде жүрбөсүн жакшылыкты каалайбыз. Тынч болсун, эсен болсун, Аллахым ушулардын жолдору ачык болсун деп. Ушун баланы тилеген тилегиндей, ойлогон оюңдай болсо эне бактылуу болот экен. Мен бактылуумун, Кудайга шүгүр. Балдарым баарына ыраазымын. Кыздарыма, кыз деген дагы кымбат буюм болот. Албетте. Эми кыз киши күйүмдүүрөөк болот да, бери эркек балага карагандачы, туурабы эне? Өттү. Эми кыз уул деп бөлбөй эле койну, уулдун баарына деле жакшы. Туура. Эшигиңде бир уулуң болсо күйөө балага кор болбойсуң. Туура. Чалынып чулунса, багып турса өзүңүн балаң. Туура айтасыз. Жакшы. Мына мен бүт тууган кайнсиңдим, ушуга сөз берип коеюн. Үстөлдү бери жылдырып алып отура бериңиз. Мына ошо бир тууган кайнсиңдиңизден сөз берели, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр эне сиздин тоюңузду тартабыз, сиздин тоюңузду көркүнө чыгарабыз деп ЛТРден бир эле мен келдим десем, бул жакта аябай алып баруучусу баш болуп, калган тартуучусу коштоп, бүт баары ЛТРден келиптир. Тоюңузду Кудай буйрса жаркыратабыз. Азыр мен болгону баягы менин форматыма ылайык гана интервью алып алайын. Анан калган кадрлардын баарын балдар алып беришет. Саламатсыздар. Саламатчылык. Менин эң чоң жеңем, 3 агам, 1 эжем бар. Эң улусу ушул, агам өтүп кеткен. Ким айтты, жакшылыктарда айтып койгон жакшы болот.
Uшу эң улуу акам өтүп кеткен, жаткан жери жаннатта болсун. Эми калган балдарын кыйналдыбы, кысталдыбы, бирөөгө зар кылбадыбы, чоңойтту. Аллага мен каршы рахмат айтам. Эми уул кыздарды баккан экен, урматын көрүп атат, сыйын көрүп атат. Сыйын көрсүн дагы небире көрүп, дагы мына чебире көрүп атат, төртөө, дак кааласа 30 чакты небире дагы көбөйүп, Алла берген жашка чыксын. Жеңе туулган күнүңүз менен. Рахмат. Өмүрүңүз узун болсун, бактылуу болуң. Ушул укамдардын, сиңдилердин, неберелериңиздин жакшы күндөрүн көргөнгө Аллахым насип эткен болсун. Сиздин аркаңызда биз ham жүрө берелик. Туура айтасыз, сиздин жолуңузду жолдоп деп, мынакей. Жолдоп. Жакшы. Рахмат эже, рахмат. Мына ушул эжебиз дагы кана эже бери карап туруп мындай бир жакшы бир буга чейинки айтпаган сөздөрдү бир төгүңчү гана. Энебиз өз кулагы менен бир туюп уксун, Кана эже, сиз кимис болосуз? Мен сиңдилерден болом. Эң жакын сиңдилеринен, Сиңдилерден болом, мугалиммин өзүм. Өзүңүз мугалимсиз. Анда бир сөздүн бир короздорун айтыңчы гана. Мугалимдер өзү сөздү терип сүйлөшөт. Айымкан эже, мен билгеним, мен келгениме 84-жылы келген бул айылга. Бул айылда эженин жакын сиңдилеринин бири мен болом. Эже менен жакшы ызатсыйда жүрөбүз. Акам эртерээк өтүп кетти. Бейишин берсин, Бейишин берсин. Кудайым ошол жагынан берсин. Айымкан эженин эң жакшы жактары бул ак көңүл. Колунан келген бүт бардык жакшы адамдар ушундай болот. Колунан берешен төгүлүп турат да. Кудайым ушул эжеге дагы берсин. Ушунча баланы чоңойтуп, атасыз балдарды аталуу кылып, эшикке чыкса ата болуп, үйгө кирсе эне болуп жүргөн ушул Айымкан эже болду. Балдарын, кыздарын чоңойтуп, окутуп, барчу жерге бардырып, койчу жерге койдурду. Бул Айымкан эженин чоң, зор эмгеги. Аны Алла Таала өзү бааласын. Кудайым ошол Кудай жакшы күндөрдү ата кылган болсо, ушул эжеге берсин деп ойлойм да, өзүмдүн ниетимде. Кыздарынан көрсүн, балдарынан көрсүн. Эже, сизди куттуктайм. Бүгүнкү күнүңүз, туулган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун, өрүшүңүз жайык болсун, түндүгүңүз бийик болсун, керегиңиз кең болсун, кулачыңыз узун болсун, ыкмалыңыз бийик болсун, ыйманыңыз бекем болсун. Ушу балдардан, кыздардан жакшы күндөрдү көрүп жүрө бериңиз. Кудайым эки дүйнө бактылуу, дөөлөттүү, карлыктуу сизге берсин эже. Дайыма бактылуу эне болуп жүрө бериңиз. Энелердин таманынын түбүндө бейиштейт. Балдар, кыздар, силер дагы ушул энени сыйлайсыңар, силер дагы бактылуу энелерден, аталардан болуп жүрө бергиле. Мынакей, аябай сонун сөздөр сүйлөнүп, урматтуу көрүштөр. Мынакей эки эжебизден деле бир жок дегенде бир 4-5 балдар болсо керек. Кудайым буйрса мына ушул Айымкан энебизди көрүп туруп жол тутабыз, түзөлөбүз деп атат мисалы үчүн. Ушул эжелердин да балдары көрүп калса, мынакей Айымкан эженин балдарынын кылганы сиздерге сабак болсун. Бул программа негизи кийинки муунга сабак иретинде тартылат. Бул чоң идеология. Мына мугалим болсоңуз, ушул көрсөтүүнү деле мисалы YouTube'га кирсеңиз, балдарга ушул тарбиялык мааниси бар ачык сааттарыңызда да пайдалансаңыздар болот. Мынакей алтында болгон неберлер кана куттуктайбыз деп койгулачы кана. Ай азаматтар кана. Кана? Кана? Азамат кыз экен да мынакей азыр жакшы сүйлөйт ушул кызчы. Биринчи куттукта, эне туулган күнүңүз менен деп анан ырдап коесуң. Мен долдайм. Куттуктайсың. Мынакей. Ай азамат экен да. Кана бир куплет ырдап койчу кана. Махаббатың басылбаған, қызыл гүлің açılбаған, барчындың жашырбаған, қош жүрек ай қосылбаған. Мен айрылып келем бүгін, сағағандай сенің күнім, сыйлап берген көзмін чоң, көзге түшті сенің мұрын, көзмін чоң, қолыңдағы көзмін чоң үзіліп тұр. Қарағат көздеріңнен көрбөгендер қызғыптыр, маға деген чын көлгінім. Evgimge vurulup dur,
gözümün çoğun kolumdan, gözümün çoğun ezilip Ay azamat. Sonun ırtırmak oldu. Kana Yakutyanka mı? Kana Yakutyanka o bu. Yakutça söyle lazım mı Yakutça? Ha? Kana kutu tap koy. Aha. Тебя dedim. Bu oruslar, orus mines bolup kaldı da bular kana. Kutuktayım de. Kana betterinden öp koygular urmatlı görüşlerindeki. Emi bul Ayımkan enebizдің neverlerinin bir bürçögü dep koyulu. Bul emi bir emi аябай көп эшикте сыртта ойноп жүрүшкөндөрдө бир топ. Азыр той башталганга чейин биз Айымkan enebizдің мындай жакшы бир майка тартыткандан кийин энебиз дагы ушул неберлерине коштуруп бир куплет ырдап койбойбуз бен гана. Азыр мына репетиция катарында кете берсин. Анан сөз тойдо ырдатат эне. Ырдаганда эми бире ырдайт. Сиздин ырыңыз эне сиз түскөн армия үчүн кимин болуп калсын гана. Мына багым бар деген мына. Бола берет. Ал кыргыздар деле ырдап калды ал багым барды. Силер тасат. Кана. Ana başta veriniz. Ana nevreler geliyor. Yine özürde otat. Bağımda anarım var, bağımda anarım var. Baka kirmekçi buldum, çılgı yüzmekçi buldum. Çılgı özgür kam ekene, yarga yalgancı buldum. Çılgı özgür kam ekene, yarga yalgancı buldum. Azamat. Söz üstürde söz. Kana sizdin örüңүз enebиз үчүн bir Apapak жолук салынып, амандык тилеп жалынып, алыстан кызым элеттеп ай апакем жүрөт сагынып. Алыстан кызым элеттеп ай апакем жүрөт сагынып. Тал-талда өргөн чачымды, талайлап койгон атымды, ардайым аман болсунчу апакем жашоо талайым. Ардайым аман болсунчу апакем жашоо талайым. Ай азаматсыз, урматтуу көрүүчүлөр, атайын Москвадан келген, Якутиядан келген, Россия жергесинен келген кызынын жашынакай өрүнө орток тош болду. Кана можно по-русскому. Поздравь. Кана. Анем багам дедим го сен. Кана. Анкапа. Тагылыгыз береле, бирөөңүз узун болсун. Көп жашаң. Аллахым жакшы күндөрдү берсин, жакшы болуп орубаң. Бай болуңуз. Ай азамат мынакей булар ошол жакта тарбияланып барышканбы, бирок үйдө кыргызча сүйлөгөнүңүздөргө байланыштуу кыргызчаны Көп качып келет. Сизге көп качып келеби? Жакшы эне. Эне мына айтсаңыз, ушул мурда сиздердин убаңыздарда мисалы ушул келин менен кайнененин ортосундагы маданият деп коелу. Күйөө бала менен кайненени же болбосо кайнатанын ортосундагы кудагайдын ортосундагы мамиле кандай эле? Азыр мына ушул салыштырмалуу Биз келин болгон кездерде үй баа жакшы эле. Тура калып кайненени сыйлап, өйдөдөй болуп, жакшы күндөр эле. Эми азыр деле келиндер жакшы. Келиндерге ham жакшы мамиле кылсаң жакшы да. Эми баардыгын кылып берип турсаң эле жаман дей алышпаса керек. Жарашы. Эми келин болсо дагы үйүндө бүлөң да. Биздин кыздар да бирөөгө бүлөө болуп атат. Туура айтасыз. 17 жашында келди кичинекей келин, азыр келишет. 6 бала табышты. Балам экөө бактылуу, ошолорду көрүп мен дагы бактылуумун. Бала берген Кудайыма шүгүр, өмүрлөрү менен болсун. Мен келин дебейм. Анан өзүңүн балаңдын бир мүчөсү да эми. Туура айтасыз. Ошол сиздин балдарыңыздын уругун улантып кетүүчү улуу зат катары мына сиздердин орун басарыңыздар катары эсептелинет да, туурабы эне? Чоң келин
ошо акыл айса да болду. Алар Бишкекте үй жайлуу болушуп. Бул азыр Акылай келиниңиз учурда Бишкектеби? Азыр бирок келди. Кызматта, эми келин кызматта да ошол bir ay murda. Үйүбүздө деле той болду аябай. Тиякта делеби? Өзү негизи үйдө болот деп атканда, өзү негизи башындачы анан пландар өзгөргөн турбайбы кийин? Коем ушунча болуп калды, ресторанга эле өткөзөлү деби? Окшой кылат ресторанга эле өткөрбөйбүз деди. Мейли дедим. Анан мен ошол Акылай келиниңизге айттым. Ой, ресторанда даң-туң болуп калат экен, мен Бишкектерге барам да. Аны ресторанга кирсең эле менден программасынын мааниси жоголуп кетет экен. Ал жерде тамада болот экен, музыка, кыйкырык, өкүрүк, баягы бири-бирин укпайт. Көңүлүңүз, назарыңызда башка тууган уруктуу болуп калат экен да. Эң жакшы жакындарым келет, Куда калырса. Бирок даңка-дунка азыраак эле болот. Даңка-дунка. Даңка-дунка караганда бизге да туура айтасыз. Даңкылдаганда эле чыгып кетип калгым келет. Эне даңкылдаганды уккан мезгилде ал өзүнчө бир доор болуп калып калды дейм, туурабы? Азыр эми возрастка караганда даңка-дунка мейли, мындай бир жакшынакай эле бир кыргыз ырларын коюп, комуз, сомуздарды ойнотуп эле. Салттуу үйлөрдү иштетип. Үйлөргө чакырып, кошуналарга берип, сон тойлор болот. Азыр ушундай болуп калбадыбы? Барып ушул кыргыз деле, кыргыздар деле мисалы башка өнүккөн өлкөлөр сыяктуу эле мындай көбүрөөк мисалы табигый нерселерге көбүрөөк жакындап баратабыз. Айна мурдагыдай баягы бир доор өттү да, мисалы басып өттүк ал процессте. Бала чака оңолуп атат, Кудага шүгүр, баардык мусулманчылыкты мойнуна алып атат. Намаз окуган окуп атат, анан түшүнүп атат, такыр ичкендер азайып атат. Сиздердин дооруңуздар аябай ушу бир мезгилде күчөгөн айына ушул араксыз бирөө менен сүйлөшүш мүмкүн эмес болчу да. Мырзаке зонасы, орустардын зонасында. Бул жер орустардын зонасы эле мурда, Орусча сүйлөй албасаң эч ишиң бүтпөйт эле. Эми азыр кыйкырып эле келебиз, орустар бияктан. Мырзаке зонасы эми Каракулжа менен Өзгөнүн ортосундагы 9 жолдун тому деп коет да, мисалы. Эң ыңгайлуу дагы жашоо шартка дагы. Жашаган үчүн жагып калабы. Өзүбүздүн жер болуп калды да. Ошода. Ошентип эле ушул бактылуу болуп эле ушул балдар кыздардын үзүрүн көрүп эне. Ушундай тойлор өткөзсө төргө отуруп, ысык чай менен тамагын жеп, батаңызды берип эле балпайган байбиче болуп жүрө бериңиз эле. Анан азыр эми ушул Акылай келиниңизге сөз берели, азыр келип калам деп атат. Анан келсе ушул кызыңыз, ушул келиниңиз, келин эмес кызыңыз, Келин эмес кызым. Ушул эң жакшы тарбия алган Таштемир Жалиев агайыбыз дагы жөнөкөй адам эмес. Ал киши дагы чоң журналисттердин бири катары эстенет, келдиби? Ошон үчүн ошондой кызды тарбиялап сизге берди да. Ана ошон үчүн үзүрүн көрүп атасыз. Өзүмүн үкөмүнө да мага бересинде эле туруп алып алгам да. Бирок жакшы. Ошондой эле. Тарбиялуу үй бүлөнүн баласы тарбиялуу болот да. Ошону айтам да, мына ошол балаңыз эле ыраазы мына. Сиз ыраазы болсоңуз, сиздин балаңыз кантип ыраазы болбосун эне? Келинди мактап турса балаңыз. Сиз андан өтүп туруп мактап турсаңыз турабы? Мына ошондон өткөн бактылуулук жок да. Келинге поддержкага өтө жакшы. Келинге поддержкага колдоп кубаттаган аябай жакшысыз. Ошондой эне. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Мырзаке айылындагы Өзгөн районуна караштуу Мырзаке айылындагы Аккуу деген ресторанда отурабыз. Мынакей Айымкан энебиздин тою саналуу мүнөттөрдө башталган турат. Кас катар коноктор келип атат, тууган уруктар келип атат, дос жарлар келип атат дегендей. Кошуналары келет. Азыр бир саналуу мүнөттөрдө мына ушул жердеги жайылган дасторкондун ээлери келип, ресторан толуу адамдар болот. Ошон үчүн биз Айымкан энебиздин бүгүнкү туулган күнүнө арналган иш-чараны тартып баштадык чынына келгенде. Мындай кылалы. Ким каяктагылар учурашам дейт? Ылдыйдагылар. Кошуналар мененби? Кошуналар болсо, кошуналар как раз баягы орустар айткандай, алыскы туугандан кыргыздар айткандай. Жакынкы кошуна дейт. Эне кошунасы болосузбу Айымкан энебиздин? Кошунасы болосузбу? Бир тууган кошунасызбы же эки тууганбы? Эки тууганбы? Куттуктай бериңиз эми. Куттуктай берейин. Ömrün uzun olsun, geleceğin genç olsun, şu bala çakaka baş bol gir. Dağında günlerin görün ötkür,
Akılay geldi. Yine ulantıyorum. Allah. Hem şu bala çakan menen. Şunday günlerde ötkörever balam. Şola kut bolsun hem. Ömrün uzun bolsun. Şunday döyletli meni jakşı katın bolup yürüyor. Jakşı katın bolup yürüyor. Amin. Gerekse cagana. Ayınqanca tuğan gününüz kut bolsun. Uğul kızlarımızın hurmatçıyın görün. Olmattı, döyletli olunuz. Ömürlü olunuz. Ömrünüzge Kuday bereke versin. Tapkanlarınızların berekesini beri özünüzlerge nasip kılsın. Asmanınız açık olsun, mangdayınız jarık olsun. Allah'tan ne tileseniz tileğinizi versin. Uşu daima tördün körkü oluğuyla jüreverin, köp yaşaң. Altın başınız aman bolsun. Ay rahmat. Naki o mündet. Ene jakşı katın bolup jürever dedi koşundalarыңызчы. Mınaki Akılay ayım gelseniz, biz janatan beri toy başatında ene özekos bul jaka tursaңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Ооба сөзсүз түрдө сөз. Мен бул мырзаны жакшы тааныбайт экенмин, ошон үчүн аз таанышабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мен баса белгилеп айтып коеюн. Менин программасына түздөн түз чакыруучулар той башатында ушул жакшы маанайды көтөрүүчү программаны алып келген адамдар мына ушул Акылай айым жана сиздин атыңыз? Максат Акылай айымдын жолдошу, өмүрлүк жолдошу, тагыраагы Айымкан энебиздин кан жанынан бүткөн баласы. Анда азыр биз ушул сиздер келгенге чейин энебизди бир аз сүйлөттүк, дос жоролор менен сүйлөттүк дегендей, ушул программага менин дагы апам татыктуу деп ушул сиздин келинчегиңиз ушу биз менен байланышып чакырды эле, мен келип калдым. Мынакей энебиз учурдан пайдаланып бир опур-топур баштала электе бир жакшы бирок жүрөктөн чыккан сөздөрдү айтып койсоңуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Урматтуу туугандар. Эмне дейбиз? Бул ошо эненин кичине көңүлүн алуу шариятыбыз буйруган иш экен. Эш эненин таманнасына деле. Негизи жашоодо максат Аллахтын ыраазылыгына жетүү. Аллахтын ыраазылыгы ошо эненин таманнасына бекиткендиктен ушу энебиздин бир аз көңүлүн алып коелу, ушу 67 жылдык эмесин юбилейин уюштуруп тууган элге чакырып эле. Ошого эми апама эмне дейбиз? Апама Аллах таалам өмүрүн узун кылсын. Ден соолугун бекем кылсын. Оорубай сыркабай ар дайым жадырап жайнап, ошо бизге, биздин бактыбызга баш көз болуп, неберелер менен, чеберелер менен ар дайым ушул жакшылыкта Аллахтын жолунда ошо бизге ошо тарбиясын, акыл насаатын айтып, ар дайым биздин пешенебизге бар болушун тилектейбиз. Аны Аллахтан суранабыз. Аллахым энебиз менен бул дүйнөдө эмес, акыретте дагы бизди чогуу кылып, бейиштик үй-бүлөлөрдөн, бейиштик энелерден кылышын чын жүрөктөн каалайбыз. Мен айтканыңыздар келсин. Сиз канчанчы баласы болосуз? Мен өзү уулдардан чоңумун. Уулдардан чоң. Менин эжелерим бар, чоң. Уулдардан чоңу мен. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей апасынын жанында туруп мына ушундай элге мактана даңктана сүйлөгөн, мисалы апасын мактап сүйлөгөн балдар бул дүйнөдөгү эң бактылуу балдар деп эсептелинет. Себеп дегенде сиздерге чейин мынакей менин балам, анан менин келиним деп мына сизди Акылай айым өзгөчө мактады да. Өзгөчө мактады, эми муну аз кайра кайтарып айта албаса керек. Жана бир ушундай бир сонун бир керемет сөздөр сүйлөдү да. Сиздин апаңыз кандай адам? Чындыгында ассаламу алейкум. Чындыгында апам мактоого татыктуу инсан. Себеби апам жанагы үйдө ата адалдан оокаттап, босогого алып келет эмеспи? Анан калган босогодон аркысы эненин иши. Апам тагдыр экен ушу. Апам жаштайынан ушу балдарды сыртка чыгып атанын дагы ордун ээлеп, үйгө кирип эненин дагы ордун ээлеп, ол ушунча балдарды эч нерседен кем кылбай, жаштыгын, бүтүн өмүрүн арнаган апалардын бири. Бейиште ушундай энелердин таман алдында деп ойлойм. Ошо балдарына көп мээнет кылып чоңойткон эне да. Анан келиндерине бизге дагы ушу уулдарынан, кыздарынан кем көрбөй, эң жакшы апа бизге дагы. Дайыма бизди коргоп, биз тарап болуп турат, колдоп.
кызындай көрөт бизди апам. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Акыл айымдын сөзүнө ортоктошуп калып атасыздар. Мынакей келин менен кайнененин ортосундагы мамиле мына ушундай болсун. Апа менен кыздын ортосундагы мамиледей болсун. Мындан ашсын, бирок эч качан кемибесин. Ушул программаны ар дайым ушул көрүп жүрүп, бир өзүнчө бир ойлончу экен да ушул Акыл айым. Мен дагы бир күнү келип, мына ушундай кайненеме эмес, апама, ападай көрөт экен мынакей сизди айымкан эне. Ушундай бир сюрприз уюштурам, Кудай буйрса, ошол күнгө Аллахым жеткизсин деген экен. Мына ушул секунддар ишке ашып атат. Ошол эле мезгилде Акыл айым, айымкан энебиз ушинтип бир многу мен ушул өзгөнчүлүкөмүн көп кыдырам да. Кара кулжат жактарды көп кыдырам. Ойлончумун дейт. Ким дедиңиз жана Шарапат дедиңиз, ким дедиңиз? Мына ушул жакын кайылдарда бирөөнү тарткан экен, ойлонуп койдум эне дейт. Я Аллахым, мен да бир ушинтип балдарым сүйүнсө экен депчи. Мынакей мына ушул учур мына азыр кайталанып отурат. Мынакей сиздердин кашыңыздарда турат. Ниет кылсаңыздар эле. Бир ушул бир мактаңчы сиздин кайненеңиз өзгөчө бир касиеттери кандай? Өзгөчө сиз эмнени үйрөндүңүз? Кайненелик кылбайт. Аны айтты өзү дагычы. Чын айттым, ушу апамдын жанында өзүбүздү эркин сезебиз, кызымдай эч. Апам жакшы, алай берешем, кол ачык, ак көңүл, балдарын дагы, кыздарын дагы дал өзүндөй кылып тарбиялаган. Бизге болгон насааттарын айтып, төрүбүздү көрдү апам. Жамандыгын көргөн жокпуз, Кудайга шүгүр. Азаматсыздар. Бүгүн ушул айымкан энебиздин туулган күнүнө арналган юбилейлик бир иш-чара болгон атат да, мисалы азыр башталат да, жакынкы мүнөттөрдө. Сиз кимис болосуз? Ана учурдан пайдаланып сиздин куттуктооңуз. Мен бир тууган кайнысы болом, айымкан жеңем. Эми жеңем ден соолугу болсун, өмүрү болсун, бала чакасынын күнүн көрсүн. Балдарына, небере чеберлерине баардыгы жакшылык каалайм. Тинч болойлу, бар болойлу. Рахмат ушу балдары, кыздары апасын сыйлап, ушунча зат кылып, ушул тойду өткөзүп берип атканына ыраазы болобуз баардыгыбыз. Рахмат. Маарач өткөзүп аттык. Өмүрү болсун, ден соолукта болсун, бала чака неберелердин маңдайында тынч болсун. Ошо биздин кааларыбыз ошол. Эже ушул эжебиздин маракеси кут болсун, өмүрү узун болсун. Мындан дагы өткөрсүн юбилейди. Дагы келели. Бактылуу болсун, ушу балдарынын үзүрүн көрсүн, жакшылыктарда бирге болойлу. Рахмат эже. Кана келиңиз аке. Бир эки ооз сөз. Эсте кала турган нерсе булчу? Жактары. Ушу энебиздин юбилей кут болсун. Жакшы ден соолукта болсун. Мындан ары дагы жакшы ийгиликтерге жетишет. Рахмат. Кана келиңиз. Кана. Рахмат. Эже сиз кимис болосуз? Мен да Кудагый болом. Энебизге биринчиден чын ден соолук, узун өмүр, бактылуу карылык каалайм. Дагы бу окшогон жаштын, бу окшогон юбилейдин дагы экөө, үчөөнү өткөрсүн. Ушу балдардын жакшы гана күндөрүн көрсүн. Рахмат. Калган сөздү тойдо айтам деп коюңуз, Ушу тойдо айтабыз. Рахмат. Келиңиз аке. Сразу эле интервьюдан баштайбыз. Ассаламу алейкум. Кандай жакшысызбы? Десотору жакшыбы аке? Саламатсыздарбы? Ака, сиз кимис болосуз айымкан энебиздин? Мен абасынын баласы болом. Кана бир. Эки бир тууган балдарыбыз. Айттым го мен бурулам эмес. Ошол Иманчылап келдик. Юбилейге. Кара Суудан келдик. Я карындашым болот. Кыскасы туулган күнү менен куттуктайсыз. Куттуктайм. Эми аяк азыр куттуктап койсом болот. Көп сөздөрдү айтып коем. Айта бериңиз кыскараак. Мынандайсың да кыскараак. Эжеме Кудайым ушунчалык өмүр берди, мындан аркысы да өмүр жакшы өмүрлөрдү берсин, узак жашасын. Балдарын, кыздарын сый урматын көрсүн, неберелерин сый урматын көрсүн. Эжеме жакшы ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм ушул. Рахмат. Кана эже, бияка туруңуз эже. Кана эже. Бүгүнкү иш-чара боюнча айымкан энебиз тууралуу өзүңүздүн куттуктооңуз. Мен Кара Суу районунун коммунизм айылынан келдим. Дилгелди участка Дилгелдисинен айымкан жеме сиңдиси боламын. Бүгүнкү маракеге ушул айымкан жеми куттуктаганы, конок болгону келдик. Эми ушу айымкан жемин ушу маракеси кут болсун, өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун, балдарынын, кыздарынын жакшылыктарында Кудайым канча жаш берсе, ошодо жакшы жашоолордо жашап өтсүн. Биздин кааларыбыз ушул. Силерге дагы рахмат. Рахмат. Кудай кааласа тойдо бирге болорбуз. Рахмат. Сөзсүз түрдө. Болду. Сөзсүз түрдө. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, дагы кас катар тизилген тууган уруктар келет. Бир ооз сөздөн куттуктоо айтып тура бересиздер, Бир ооз сөздөн.
Кыска куттуктоо айтып кире бериңиздер. Айымкан жени юбилей менен куттайбыз. Ушундай жаштын көбүн берсин. Мына чоңойткон уул кыздардын жакшы күндөрүн көрсүн. Байбиче болушулардын төрүндө сыйында болсун. Көп жакшылыктарды Кудайым ушу Айымкан жеден аябасын. Сиз кимсиз болосуз же? Мен кудагый. Кудагый, я. Кудагыйлар жаман эрте келет экенсиздер, а ушунда. Рахмат. Тойлор улансын, тойго. Кире бериңиздер. Экөөңүздөр туруңуздарчы, бир жакшы бир бата бериңиз, анан эжебизге сөз беребиз. Бир ушу келиниңиз менен балаңызга бир жакшы бата бериңчи эне. Өзгөчө. Кана. Ушул нерсени уюштурган. Кудайым берген фарзантым, балаң менен, аялың менен бир бол, бар бол, эсен бол, өмүрүң uzun болсун, тартканың жакшылыктарга, тойлорго болсун, кыздарың бактылуу болсун, кыздардын арасында уулдарың чоңоюп, өзүңдөй жакшы балдар болсун балам. Эми бир жакшылык жамандык Алладан. Силерге ушундай акыл берген Аллахыма рахмат. Мен силерге ыраазымын, Алла ыраазы болсун. Бактылуу болгула. Ай, рахмат. Келиңиз канай мынакей батадан кийин жакшылыкка. Кыскача, Апама биз негизи атаман жаш калганбыз да. Апам 40 жашында эле жолдошуна ажырап калган. Ошол кезден баштап мээнети аябай күчтүү бизгечи. Ушундай базарларда иштеди, каякта болбосун ошо ата дагы болуп, эне дагы болуп, бизди ушул күнгө чейин жеткирди да апам. Ошон үчүн апам Кудай кааласа бизди ажыга дагы барып келген, апам колдон келишинче сыйлаган аракет кылып атабыз. Апам жакшы инсан, эң жакшы инсан. Апам бул дагы аздык кылат өзү негизи. Кичине да болсо дагы ошо апамдын ден соолугун тилейбиз. Сөзсүз түрдө. Ар дайым ушу биздин төрүбүздө эле конок болуп отурушун каалайбыз. Энебиздин жытын жыттап, жүзүн сүйүп коюңуздар. Атабыз дагы, апабыз дагы болуп калган да мындайча айтканда. Экөөнү тең болмайды. Биз кичинекей кезде болуп калган, ошондо мындай аябай мээнет менен ал кездерде мындай акча табуу деген кыйын эле. Ушундай мээнет менен бизди чоңойткон да. Биз ыраазыбыз апабызданчы. Рахмат, мына урматтуу көрүүчүлөр. Балдарынын ыраазычылыгын алган Айымкан энебиздин мына ушул сааттарда кубанычында чек жок. Кана эже. Кана бир төгүлүңчү кана эже. Бул бизге эжем катар болуп калган, бир тууган абысыныбыз. Кайнагам өтүп кетти, кайнагам жакшы эле, жакшы киши эле. Дайыма мени бабушка дейт эле. Анан ушу жеңеме эмне тилейм? Жеңем өзү балдарын мээнет менен бакты. Мен тармал эскимин деп бар жокту кылды. Ошолордун мээнети кайтып, мына балдары жакшы тарбияда өстү. Кудайга шүгүр, ушундай нерселерди өткөрүп барат. Дагы жеңеме жакшы ден соолукту каалайм. Ишине ийгилик, дайыма ушу балдардын, неберелердин, чеберелердин жакшы күндөрүн көрүп жүрө берсин. Биз менен бирге болуп жүрө берсин. Дайыма ушу жакшы күндү гана каалайм. Ай, рахмат. Кара кучакташып коюңуздарчы гана бир. Ай, рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мен мынакей азыр Айымкан эненин ичинде, мисалы тойго даярдык учурундагы маектерди сиздерге ачыкча кылдырып бердим. Ушул нерсени ушул мен менен программасын уюштурган Айымкан энебиздин келини болгон Акылай айымга жана анын жолдошуна өзгөчө батасын берип ыраазычылыгын билдирди. Мен менен программасы мына азыр эми той башталды, той дагы мындан дагы сонун болот деген ойдобуз. Ушуну менен көрсөтүүсүн жыйынтыктайт. Кийинки мына ушундай энелердин сүйүнүчүнө жолугушканга чейин жакшы туруңуздар.